Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз өткөндө абдан бүгүнкү күндө актуалдуу болгон микробиология жана биотехнология илимдери жөнүндө сиздер менен сөз кылган болчубуз. Ошол илим биздин Кыргызстанда, анын ичинде биздин университеттерде, илим издөө институттарында кандай натыйжаларды берип жатат, кандай ийгиликтерге жетип жатабыз, ошонун уландысы болмокчу. Дагы сиздердин назарыңыздарда биология илимдеринин доктору, профессор Тинатин Дөөлөткелдиева. Айыл чарба өсүмдүктөрүн илдеттерден жана зыянкечтерден коргоо тармагында атайын биопрепараттардын түрлөрүн алуу боюнча жасаган ишибиз Кудай буйруса ийгилик менен аяктап, биз мамлекеттик каттоодон өткөн 2 препаратыбыз бар, биопрепарат. Ростин деген биопрепарат бар. Бул жана мен сизге айткан актиномицез топурак микроорганизминен алынган. Мунун бир кыскача бир таасир берүү механизмин айтайын да. Мунун ичинде эмне бар? Бул тирүү микроорганизмден жасалган биопрепарат. Суюк түрүндө да алынат, анан порошок түрүндө да алынат. Бунун ичиндеги микроорганизмди колдонуу көбүнчө уруктарды чылайбыз биз. 3 саат бою урук чыланат. Эгер көчөт түрүндө тиккибиз келсе, көчөт дагы 3 саат бою тамыры салынып турат да. Ошол мезгилдин ичинде бул микроорганизмдин спорасы именно даамдын астында кабыктын ичине өтөт. Даамдын кабыктын астынын ичине өтөт дагы ал жерде көбөйө баштайт. Андан кийин биз топуракка эктик дейли. Топуракка эгилгенде бул топурактан өнүм башталат да. Даам өнүгө баштайт. Андан кичинекей тамырчасы пайда болот. Анын сабагы пайда болот, биринчи жалбырактары пайда болот. Бунун өзгөчөлүгү дароо тамырды ээлейт. Тамырдын айланасын. Көбөйө баштайт дагы бир нече витаминдерди бөлүп чыгарат. Антибиотиктерди бөлүп чыгарат. Анан баягы жаш тамырга атака койгон, ага чабуул койгон, топурактан келген оору козгогучтар бар. А бул уже аны жолотпойт уже. Демек, уруктан баштап вегетация бүткөнгө чейин бул микроорганизм бөлүп чыгарган заттар өсүмдүктү илдеттен коргойт. Экинчиден бул абдан күчтүү өнүктүрөт. Багы гормондор сыяктуу да биостимулятор деп коет. Биостимулятор деген ошол өсүмдүктүн тамырын күчтүү өстүрөт. Канчалык өсүмдүктүн кошумча тамырлары жайылып өссө, ошончолук ал жакшы азыктанат өсүмдүк. Андан кийин анын сабагы жоон болот. Алынган жалбырактар жап-жашыл. Жалбырак канчалык жашыл болсо, фотосинтез жакшы жүрөт. Ошентип өтүрүп жалпы биопрепарат колдонулган өсүмдүктөрдүн түшүмү 15-20% жогору турат. Андан кийин булар оорубайт. Жагымсыз шарттарга күчтүү тоготпойт. Суук болобу, суу жетишпей турабы, ошо мезгилдерде булар корголот да. Бир эле жолу биз 3 саат бою чылаган биздин препараттын таасири ошол 3 айга жетет. Карачы. Башка минералдык элементтердин кереги жок. Башка химиялык жерсемикичтердин да кереги жок. Ушундай бир өзүнчө бир уникалдуу 5-6 таасирге ээ болгон биопрепарат. Анан биз муну атайын момундай күбөлүк алып, мынакей мамлекеттик каттоодон өткөрдүгөнбүз да. Анан муну дыйкандар, билген дыйкандар келип алып кетет жыл сайын. Таластан келген дыйкандар бар. Чүйдөлүктүлөр билет. Чүйдө керек болсо муну эмеге да колдонушту. Кадимки эле биздин кулпунай деп коебуз го, клубникага. Эми клубниканын мөмөсүн көрсөңүз, ошол биопрепарат колдонгон жердеги клубниканын мөмөсү биз санаганга чейин санадык да, бир эле түптө мисалы анын саны бир 25-26, а препарат колдонгон жерде бир 6-7. Ушундай эле ийгиликтерди кайсыл өсүмдүктөрдөн алдык? Биз буудайдан алдык, арпадан алдык, соядан, фасолдон. Сыноодон өттү да. Сыноодон өтүп, ошол Кудай буйруса, муну биз бир сезон ичинде, бир 2 ай сезон ичинде, ошо как раз талаа иштери башталган мезгилде, дыйкандар уруктарды себе турган мезгилде муну кичине болсо да чыгарып сатабыз биз. Сатып, дыйкандарга таратып,
Андан кийин түшүмүн алып аткан мезгилде да барып сүрөткө тартып өзүбүз дагы мындай эме жүргүзөбүз да, сыноодон кандай өтүп атат аны жүргүзөбүз. Дагы бир микроорганизмден турган бул бактурин деген препарат бар. Бул башка группадагы бактерия, Bacillus thuringiensis деп коет. Мунун өзгөчөлүгү бул кадимкидей кристалдык токсиндерди бөлүп чыгарат. Ал кристалдык токсин өзүнө сезгич болгон жанагы курт кумурскалардын гусеницаларын эме менен кошо. Мисалы биз эмеге чачабыз да, бул препаратты өсүмдүктүн бетине чачабыз. Өсүмдүктүн жалбырагын гусеница жейт. Ошо жегенде жем менен кошо бул микроорганизмдин токсини, кристаллы эмеге кирет, ичегиге кирет. Ичеге кирип, ичегинин ичиндеги мембрандык рецепторлор бар. Ошо менен байланышат дагы, анын иштешин токтотот. Ошол бул препарат киргенден кийин көп болсо 20 минуттун ичинде мындай гусеницанын ичи параличке туш болот да. Паралич сенек болуп катып калат. Тамак жегени токтолот. Анан баягы кыргызча айтканда кадимкидей эле мындай гусеницалар чычкактап, анан жабышып, талга жабышып өлө баштайт. Кыргызстан өзү токойлуу, тоолуу өлкөбүз. Мисалы үчүн баягы америкалык ак көпөлөк деген ушундай зыянкечтерди биз жалпысынан эле угабыз. Чынында ал фактически бизде бар да, бизге проблемалар түзүп атат. Ошолор боюнча сиздердин лабораторияда кандай сунуштар болду, кандай конкреттүү баягындай бир препараттарды сунуш кылдыңыздар? Бизде Кыргызстанда абдан бир коркунучтуу зыянкечтердин бири америкалык ак көпөлөк. Америкалык ак көпөлөк карантин зыянкечи катары башка өлкөлөрдөн өтүп кетти да. Азыр каптап атат бизди. Ушул биопрепаратты биз колдонуп, анын кайсыл фазага эффективдүү экендигин дагы далилдедик. Ошондо биздин биопрепарат биринчи, экинчи стадияда гусеницаны 100%ке чейин өлүмгө алып келди. Керек болсо жана яйцекладка деп коет, жумурткалыгында өлүмгө алып келди. Себеби жумуртканын кабыгы калың болот да, ошондон дагы өтүп, ошону куурап өлтүрдү да. Анан быйыл дагы бир эме болуп атат, сунуш болуп атат. Могул ош жакта биздин абдан маанилүү эме жаңгак токойлорубузда абдан күчтүү болгон дагы бир зыянкеч бар. Жубайсыз эме жибек көпөлөгү деп коет. Непарный шелкопряд. Ошол өнүккөн жылдары эменин жаңгактын жалбырактарынан эчтеке калбайт да, сөңгөгү гана калып калат. Ага колдонгон химиялык заттардын зыяндуулугу уже абдан көрүнүп турат. Алар айлана чөйрөгө зыян келтирип атат, топурактын ичиндеги пайдалуу микроорганизмдерди өлтүрүп атат, чаңдаштыруучу курт кумурскаларды өлтүрүп атат. Ошентип отуруп, азыр бүт дүйнө, чынын айтканда, химиядан уже отказ берип атат да. Химиялык пестицидтерди колдонууну мүмкүн болушунча азайтуу керек. Тем более ал жанагы эс алуу зоналарындагы токойлор, адам баласы эс алган жердеги токойлорду сөзсүз түрдө биопрепараттар менен чачыратып, ошолорду гана колдонуу керек да. Адамдын ден соолугу, курт кумурскалардын, куштардын баягы аман калышы үчүн дегендей. Ошондо ушу биздин биопрепараттын дагы бир сыноодон өтө турганыбыз ушу Арысланбоп токойунда болгондо да Жалал абадтын айланасындагы токойлорго барып ушуну сыноодон өткөрүү боюнча биздин лес агентстводан бир эме бар, сунуш бар. Ушуну жасап көрбөйсүңөрбү сыноодон депчи. Бул жерде ушул биз Bacillus thuringiensis деген бактериядан биопрепарат даярдоо процесси. Бул чөйрөнүн ичинде ошол бактериянын культурасы өстүрүлүп жатат да. Белгилүү бир элементтерди камтыган, ошол именно ошо бактерия жактырган чөйрөдө өстүрүлүп атат. 48 саат ичинде чайкалып турат. Эмне үчүн чайкалып турат? Себеби дегенде аларга аба керек, кычкылтек керек. Анан ошол аба чайкалуу мезгилинде аба ошо суюк чөйрө менен каныгат да. Температура режими кандай? Температура режими туруктуу болуш керек. Мына могу жерде жазылып турат, температура режим 28 градус, анан 120 жолу айланат. Бир эмеде, бир минутада. Бул белгилүү режим болуп эсептелет да. Ушуда дайыма өстүрүлсө, 48 сааттан кийин уже биопрепарат даяр болот. Анан улам-улам, конечно, бул изилденип турат микроскоптун астынан. Кандай болуп өсүп атат, кайсы жерге келди, спора пайда болуу башталдыбы, кристалды берүү башталдыбы деген жерлер бар. Мына бул заманбап бир атайын микроорганизмди өстүрүүчү
жабдык болуп эсептелет. Бул термостат деп коет. Мына белгилүү температурада дайыма туруктуу сакталып турат. Бул жабдыктын ичинде камера. Ошол жерде микроорганизмдердин түрлөрү өстүрүлөт. Микроорганизмдер белгилүү саатка, белгилүү убакытка коюлуп, анан өстүрүлгөндөн кийин андан ары иштер улантылат да. Мына мисалы, мына бул микроорганизм өсүп чыкты. Бул ушундай абалга келиш үчүн дайыма туруктуу гана температуранын ичинде туруш керек. Биз момундай эмеге да коюп койсок болот. Ачык жергечи. Анда мунун өсүшү үзүлөт. Башка бир абалга келет да. Бизге туруктуу абалда, туруктуу температурада кармашыбыз керек да. Бул ошол микроорганизмди өстүрүүчү инкубатор же болбосо термостат деп коет мунучу. Лабораторияда. Ооба, лаборатория. Каныбек Осмоналиевич, мен бул менин окуучу өзүмдүн аспиранттарым менен тааныштыргым келип атат. Жакшы. Мен өзү Махабат. Бул мен өзү 7 аспирант чыгардым, 7 кандидаттык. Ошолордун ичинен экөө мен жанымда иштешет. Бул Махабат Коңурбаева, Сайкал Бобушева. Экөө тең кандидаттык диссертациясын жакташты. Азаматтар. Анан ушу мен жанымда андан ары илимди өнүктүрүүдө мага канат болгон ушулар да. Махабаттын иштеген иши бул псевдомонас деген бактериялар менен иштейт да. Ал псевдомонас бактериянын бир эң уникалдуулуусу бул кадимки нефть продуктларын жеп тазалайт. Мына Кыргызстанда да проблема болуп атпайбы? Нефти төгүлдү, нефти топуракты булгады, көлгө чейин жетти депчи. Ыкмаларын билген адамдын бирөө бул. Андан кийин мына топурак микроорганизмдер менен иштөө боюнча ушу Сайкал колу ушунчалык эптүү ДНКны бөлүп алат, ПЦР анализин жүргүзөт, геномун аныктайт. Иши кылып бул сейрек издечүүчү адистердин бири. Өсүмдүк, жогорку өсүмдүктөрдүн ичинде жашаган симбиоздук микроскоптук козугарындар бар. Ошо боюнча защита кылды. Ошол жап-жаш. Булардын келечектери алдыда. Анда эмесе Каныбек Осмоналиевич, азыр биз ушу биздин лабораториянын молекулалык биология деген бөлүгүнө келип отурабыз. Молекулалык биология лабораторияда ушул топурак өсүмдүктөрдөн алынган микроорганизмдердин геному изилденет. Болгондо дагы алардын ДНКсын бөлүп алынып, ДНКсы. Андан кийин белгилүү гендерди бөлүп алуу. Мисалы, илдетти козгогон генди бөлүп алуу, топурактан пайдалуу гендерди бөлүп алуу бир жакшы продукцияны берген. Мына азыр мына Сайкал азыр ошол үлгүлөрдөн алынган үлгүлөрдөн болгондо да хромосомдук ДНКны бөлүп алуу ишин жүргүзүп атат да. Бул өзүнчө бир татаал иш. Бул белгилүү эмелерди талап кылат, реагенттерди. Ошол кээ бир микроорганизмдердин кабыгы катуу болот да. Onu өзүнө арналган реагенттер колдонулуп, ошо клеткалык кабыгын сыйрып алып, анын ичиндеги хромосомдо жаткан ДНКны бөлүп алуу, 16S РНК деп коебуз да. Ошону бөлүп алып, ошол андан ары ошо ДНК менен иштеш үчүн жасалган иштердин башталышы ушул жерден башталат. Абдан чоң чеберчилик талап кылган иш да бул. Себеби дегенде ДНКны алынган ДНКнын концентрациясы нанограмм менен өлчөт. Нанограмм болгон. Миллиардтан бир түр. Анан аны өлчөйт бул кадимкидей. Момундай жол менен деле ДНКны чөктүрүп алса болот. Чөктүрүү үчүн жасалган аракеттин бири да, мынакей лабораториялык эң бир жөнөкөй жабдыктар. Великолепно. Көрдүң мына колуң менен эле көп бир эч жолу эметесиң, камтып турасың дагы могу жердеги үлгүнүн ичиндеги ДНК алдын көздөй чөгөт. Андан ары бат эле чөктүрүп, дагы күчтүүрөөк чөктүрөм десең, анда центрифугага саласың. 1 минуттан ичинде 18.000 оборот жасайт, карачы. Ошондо баягы кичинекей болуп турган ДНКнын молекулалары түбүнө чөгөт да. Бизге кичине көзгө көрүнө турган абалга келет. Карачы. Это наука, да. Мына азыр ошол ДНК кармаган үлгү центрифугадан өткөрүлүп атат да, мынакей. Жана канча эмеде 13.000 оборотто турат, Канча минутта коюлат? 15 минут коюлат. 15 минут коюлат. Анан өзүнүн протоколдору менен иштелет. Бүт дегенде. Ушул методду мен өзүм Америкадан үйрөнүп келгем. Мына бул жер
амплификатор жоса ПЦР машина деп коет. Биз ПЦР анализ деп эле көп эле айтып атпайбызбы? Ошо ПЦР анализден өткөрө турган бизде кымбат баалуу, өздөрү да кымбат 2 машинабыз бар. Муну бир аты амплификатор, экинчи аты ПЦР машина да. Ооба, бул эмне кылат эми? Мынакей. Бул өзүнчө бир программа менен иштейт. Программада турабыз айкал. Программа ар бир микроорганизмге ылайыктуу өзүнүн программасы бар. Ошо программанын ичинде бул жанагы ДНКны эритет, карачы. Эритип жазып ДНКнын 2 чынжырын. Бизге керектүү гана участокты алышыбыз керек да. Ушул 2 сааттын ичинде эгерде ген кичинекей эле бир жерди ээлеп турса, бул амплификатордон чыккандан кийин ал миллион эсе копияланат, карачы. Копиясы пайда болот да. Амплификатор деген сөз бул көп жолу көбөйтүү, көп жолу копиясын чоңойтуу деп эсептелинет да. Анан ошол амплификатордон чыккан эмелер, бүлгүлөр кайрадан электрофорезге салынат. Себеби электрофорез эмне кылат? Баягы катод анодко тиги ДНК молекуласы полярдык структура катары чуркап отуруп, белгилүү бир жерге келгенде токтойт да. Электролиттик диссоциация. Ошондой болот да. Анан кийин бизге керектүү ген маркерде көрүнүп турат, карачы. Жанагы ГМОлорду да ушинтип изилдесе болот да, генетически модифицирован. Канчалык деңгээлде ГМО бар же жок экендигинчи. Мисалы даже бир нанограммда турган кичинекей бөлүктү, мисалы бир продукциянын ичинде ГМО участогу бар болсо, ошону ушундай жол менен амплификатордон өткөрүп, аябай жогорулатып алып санын. Анан электрофорезден өткөргөндөн кийин ал өзүнчө бир жерге келип баягы токтоп калат да. Азыр ошо эмени жана ДНКнын үлгүсүн эмеге куюп атышат булар. Гелге электрофорезди жүргүзүүчү. Анан белгилүү эмеге коюлат да, бул коюлгандан кийин бул 30 мүнөттө жүрөт бул процессчи. Мынау гендер бизге керектүү гендерден биз бөлүп алдык ушу. Аны билебиз, бул кайсы жерде килобат, канча эмеде молекулярдык массасы канча, мына маркерге карап билинет да. Урматтуу профессор, мынакей биз азыр эми сиздин илимий изилдөө лабораторияңызды көрдүк. Абдан чынында эле таң калтыра турган, эсте кала тургандай чоң ийгиликтер болуп атыптыр. Эми эмне болсо дагы бул айыл чарба факультети, айыл чарба факультетинин профессорусуз. Ушу биздин жөнөкөй дыйкандарга, жөнөкөй ушул айыл чарба ушундай кызматкерлерине кандай пайдалуу илимий жетишкендер негизинде сунуштарды бере аласыздар? Эми Каныбек Османович абдан бир маанилүү суроолорду бердиңиз да. Чындыгында биз жогоруда айтылган жетишкендиктер, ийгиликтерден башка дыйкандарга түздөн-түз бере турган биздин жардамыбыз биз айыл чарба өсүмдүктөрүнүн илдеттерин убагында диагностикадан өткөрүү жана аларга каршы чараларды күрөшүү чараларын сунуштоо. Мына ушунун үстүндө биз акыркы жылдары абдан чоң ийгиликтерге жетиштик деп айтсам жаңылышпайм. Азыр ушул диагностикалоо боюнча ыкмаларды үйрөнүп, биз ар түрдүү биздин республиканын жерлеринен келген өсүмдүктөрдүн үлгүлөрүн анализдеп, иштелип аткан иштерге кыскача токтолсом деп ойлойм да. Мен азыр ушу сиздерге менин окуучум мына Аселдин жасап аткан ишине кыскача айтып кетсе. Асел кайсы илдеттин үстүндө иштеп атасың? Жана кандай нелер алынды? Кимге жардам бересиң ушуну изилдеп атып? Кайсы илдетти таптың? Деген ойду өзү айтып берсе. Азыркы убакта алма жана алмурут мөмө бактарында абдан көп кезигип жаткан бактериалдык күйөк илдетин чакырган Эрвиния амулаборону изилдеп жатам. Бул менин дипломдук ишим. Эрвиния амулаборону биздин эле Бишкек шаарыбыздагы ботаникалык бакчадан алып келип, аны түздөн-түз бөлүп алып, алардын биохимиясын изилдеп, жана ошондой эле биздин лабораториядагы антагонисттер бар, антагонисттерге каршы отургуздук. Ошондой эле Эрвиния амулаборону кадимки үйдө өстүрүүчү геран гүлүнө киргизүү менен опыттарыбызды жасап жатабыз. Кыргызстандын аймагында азыр учурда момундай көрүп турасыз, сактоо учурунда нымдуу чирик илдети кеңири таралып жатат. Жана ушуга идентификациялап жана буга каршы препараттар чыгаруу үчүн биз Кыргызстан аймагында түп
Нарын областы, Ысык Көл областы жана Чүй областынан алынган кеңири отургузулган картошканын 3 сортторун алып, ошолорго биз лаборатория шартта коллекциядан таңдап алынган мындай жолдор менен эң күчтүү таасир берген антибиотик заттарды бөлүп чыгарган микроорганизмдерди бөлүп алып, эң күчтүүлөрүн булар түздөн түз өздөрүндө көрдүк. Жана бул жерде көрүп турганыңыздардай булар таптаза болуп, контролдогу жабыркаган необработанный мындай, ал эми таза препарат колдонгондор мындай таза картошка түймөктөрүн беришет. Башкача айтканда, эгер натыйжада биз таза ооруга чалдыкпаган ала алабыз да өсүмдүктөрдү. Бул микроскоптун өзгөчөлүгү атайын микрофото жасай турган камера менен туташтырылган. Азыр могу жерде бир бактериянын эмеси турат, картинасы ичинде көрүнүп турат. Чынында абдан жакшы. Ушул азыркы көргөндөрүбүздүн баардыгы, мисалы мен өзүм үчүн дагы чоң жаңылык болот да. Ушул темпиңизден жазбаңыздар. Чынында мен ойлойм, бир топ эмеден кийин балким бул темага дагы кайрылып келербиз. Себеби бул маселени дагы сөзсүз жолго салышыбыз керек, сөз көтөрүшүбүз керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен илим жана турмуш илимий популярдуу телеберүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартууладык. Эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.